Саламатсыздар, урматтуу Кара-Кыз-Көл облусунун тургундары. Каракол шаарында Темирлан мурунку ошол жерде коомдук кайрымдуулук фонд ачылды. Боорукер бол деген. Дареги Каракол шаары Крупский Токтогул көчөсүндө мурунку Темирлан рестораны Манхета деген. Ушул жерге ачылды кайрымдуулук фонд Боорукер бол деген. Зумной тиш дарылоочу мекемесинин жанында мынакей могу здания ушул жакка кайрымдуулук фонд ачылды. Мынакей урматтуу Көл туугандар. Мынакей азыр ошол жака кирип баратабыз. Кайрымдуулук фонд Боорукер деген. Биягында да баннери бар экен. Мынакей Боорукер бол кайрымдуулук фонду. Мынакей буякта желе килинип турат киребериште. Мынакей могулуу здания экен. Көрсөңүздөр болот, кирип баратабыз. 4 кабаттуу здания экен. Кирип баратабыз. Мына биринчи киреберишине кирдик. Кайрымдуулук фонддун киребериши биягы регистрация жарандарды кабыл алуу жери экен. Фонд имараттын экинчи этажында жайгашкан экен. Экинчи этажына чыгып баратабыз. Экинчи этажына чыгып баратабыз. Мынакей урматтуу туугандар, фонд ушул жерге ачылыптыр. Тегеретте конференционный зал экен. Жарандарды кабыл алуучу зал. Бул жерде фонддун аты жөнүңүздү айтып коюңуз байке. Ким болосуз? Фонддун директору сиз да? Тыныбек Сундунов. Тыныбек Сундунов, Боорукер бол кайрымдуулук фонддун директору Тыныбек Сундунов. Жакшы, бул столдор экен. Так. Мынакей туугандар. Бул кайрымдуулук фонд. Так, бияк эме турбайбы, маалымат жыйындарын берчү зал, Коомдук кайрымдуулук фонду Боорукер бол деген кайрымдуулук Боорукер бол фонд ушакка ачылыптыр. Урматтуу Көлдүк туугандар. Ачылышы эртең 1-күнү саат 11:00 болот. Мынакей мындай бемелер болуп ачылып атыптыр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.